Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala bir gana adamның жашоосунан разы болгон. Ал сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ким окшогонго аракет кылса, кыямат күнү ал инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан пайгамбарыбыздын үммөтүнөн болуп тирилет. Ошондуктан ар бир пайгамбар алейхиссаламдын үммөтү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга окшогонго аракет кылыш керек. Кайсыл бир тараптан болсо дагычы. Алла субханаху ва таала бардыгыбызды түрдүү кылып жараткан. Бирок түрдүү болуу менен биргеликте биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга окшошо алабыз. Бүгүнкү сабакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү канчалык зарыл, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн аткарса канча пайда болот, ошол туурасында айтып өтөбүз. Аллах таала бир эле эмес, Кур'ан Каримде өтө көп аяттарда Аллахка жана Аллахтын элчисине моюн суңуна деген аяттарды өтө көп алып келген. Биз Аллахка жана Аллахтын элчисине моюн суңганды үйрөнүшүбүз керек экен. Имам Малик рахматуллахи алейхи айтат: "Инна сунна мислу сафинати Нух алейхиссалам." Пайгамбар алейхиссаламдын жашоосу Нух алейхиссаламдын кемеси сыяктуу дейт. "Фаман ракибаха наджа." Нух алейхиссаламдын кемесинин өзүнүн коомунда кимдер минген болсо, ошолор кутулду дейт. Ошолор топон судан кутулду. Алеми ваман табаада але горико. Алеми кайсыл инсандар ошол кемеге жакын жолободу, кемеден алыс болду, алар чөгүп кетти дейт. Ошол сыяктуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн ким жашоосуна алып келген болсо, ал бейишке кирет, ал азаптан кутулат. Ал эми пайгамбар алейхиссаламга окшобосо, ал азаптан кутула албай калат экен. Эми сүннөтүн пайдасы туурасында хадистер өтө көп келет. Бир хадисте өзгөчө 4 пайдасын айткан. Сүннөткө амал кылган инсанын жашоосунда өзгөчө 4 береке болот дейт. Биринчиси, Алла субханаху ва таала ал инсандын сүйүү мухаббатын элдердин жүрөгүнө салып коет дейт. Биринчи пайдасы ошол, адамдардын баардыгы сизди жакшы көрөт. Себеби сиздин жашооңузда пайгамбарыбыздын сүннөтү бар. Экинчи пайдасы, Алла субханаху ва таала сизди башка инсандардын жүрөгүнө сүрдүү кылып коет, сүрүңүздү салып коет да. Үчүнчүсү береке. Жашооңузда, өмүрүңүздө, байлыгыңызда, бала чакаңызда, убактыңызда, ишиңизде, бардык нерседе береке. Сүннөткө амал кылгандык үчүн. Төртүнчүсү болсо, Аллах таала динге кадамыңызды бекем кылып коет. Динсиздиктен Аллах таала сизди сактап коет экен. Өзгөчө хадисте ошол 4 пайдасы айтылды, а негизи сүннөтүн пайдасы өтө көп да. Ошол пайдалардын бирин айтсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жана бүткүл пайгамбарлар дасторконго келгенде колун жууп анан олтурат эле. Бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнүн пайдасын укту, кимде ким колун жууп туруп, арчыбай тамактана турган болсо, тамактанып бүткөндөн кийин дагы колун жууп тазалаган болсо, ал инсандан Аллах таала кедейликти кетирет, жакырчылыкты кетирет деген хадисти укту. Үйүнө барат дагы дароо амал кылат. 300 алтын акча бирөөгө карыз болуп калган экен. Үйүнө барып үй бүлөсүнө пайгамбар алейхиссаламдын сүннөт амалын үйрөтөт. Бардыгы дасторконго олтурганда колун жууп туруп олтурат. Алланын затына касам, бир канча жылга керек болсо айга дагы жетпей, саналуу күндө мен бардык карыздардан кутулдум. Мен аны төлөйүн деген ниетим да жок болчу, себеби үмүтүм үзүлүп калган болчу дейт. Ал өтө көп суммадагы акча болчу, бирок Аллах таала мени куткарып койду дейт. Эмне үчүн? Себеби пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылгандыгы үчүн да. Көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө амал кылсаңыз ушунчалык пайда, ал өтө сиз үчүн жашооңузга берекелерди алып келет экен. Эгер пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылбасак, анда зыян болуп калат бизге. Менин бардык үммөтүм бейишке кирет, бирок бейиштен баш тарткандар бейишке кирбейт деди. Сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, бейиштен дагы адамдар баш тартабы? Бейишке да кирбейм деп айтабы?" дегенде, "Ким мага моюн сунса, менин сүннөтүм менен жашаса, ал бейишке кирди. Ал эми кимде ким сүннөттөн баш тартса, ал бейиштен баш тартканы" дейт.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир адамдын тамак жеп жатканын көрдү. Сол колу менен жеп жаткан экен да. Анан айтты, сиз оң колуңуз менен жеңиз деди. Жанагы инсанга жаккан жок. Кээде инсанга жакпайт экен напсисине. Адамдын напсиси ошондой. Өзүнүн каалаганын кылгысы келет. Жанагы инсан Аллахтын элчисине айтты, мен колумду көтөрө албайм деди. Андай болсо сен колуңду көтөрө албай каласың деди. Жанагы инсан колун көтөрөйүн десе оң колу шал болуп калыптыр да. Эмнеге? Ал атайлап каршылык кылып жатпайбы? Пайгамбар алейхисаламдын сүннөтүнө жеңил санабаш керек. Ким сүннөткө кош көңүлдүк мамиле кыла турган болсо, ал инсандын жашоосунан парздар кете баштайт экен да. Сүннөт деп калып отуруп, сүннөт деп эми сүннөт да. Эми парз эмес го, важип эмес го деп отуруп, бир күнү карасаң парз дагы жашоосунан чыгып кетет экен да. Ошондуктан пайгамбар алейхисаламдын сүннөтүн тирилтейли. Бир диндеги улуу аалымдын айткан сөзү бар. Устаздын алдына барып кичинесинен баштап 50 жыл сабак алыптыр да. Жашы улгайып, аксакал болуп, өмүр бою ошонун жанында жүрүп, анан устазынан сураптыр. Устазы да улгайып калган, аксакал болуп калган. Сиз мага айтыңызчы устаз, мынаки 50 жылдан бери сиз менен чогуу жүрдүм, бирок бир да кереметти көргөн жокмун. Керемет дегенди билесиздер да. Баягы адам баласынын колунан келбей турган. Суунун ары бери агызат, ошол сыяктуу бир кереметтер. Адам кыла албай турган кереметтер да. Кээ бир инсандарга Аллах Таала ошондой кереметтерди мойун сундуруп коет. 50 жыл жүрдүм, бир да жашооңуздан кереметти көргөн жокмун устаз. Же мага айтпаган кереметтериңиз барбы? Же болсо кереметтериңизден көргөзбөйсүзбү деп сураган экен. Ошондо сураптыр окуучусунан, сен мени менен чогуу 50 жыл жашадың. Бир жолу болсо дагы аялыма бийик үн менен аялымды кагып урушуп жаткан учурду көрдүңбү деп сураптыр да. Анан айтыптыр, жок, мен көргөн жокмун десе, пайгамбар алейхисалам айткан, силердин араңарда эң жакшы инсан өзүнүн жубайына жакшы мамиле кылган. Мен силердин араңарда эң жакшымын, себеби мен өзүмдүн жубайыма эң жакшы мамиле кылам дейт. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилтип өмүр бою мен аялыма катуу сөз айткан жокмун дейт. Бир эле сүннөт жашооңузга келсе, 1000 учкандан 1000 кереметти көргөндөн дагы сиз үчүн пайдалуураак экен да. Ошондуктан пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилткенге баарыбыз ниет кылайлы. Даярбызбы иншалла?